so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жакшы, бул учурда машыгуу болуп жаткан экен бул жерде. Ага, айтсаңыз, канча окуучу бар азырчы машыгып жатканы? Саламатсыздар. Бизде 30га жакын окуучу бар. 30га машыгып азыр ичине мектеп каникулуна байланыштуу 20 бала келип атат азыр. 20 жалпы канча бар? Канча бала? Жалпы окуп баштагандан кийин 50ге чейин кетип калат. 50ге чейин. Залга батта калат. Батта калабыз. Андан кийин айтсаңыз, ушул өзүңүз качантан бери маштырып жүрөсүз? Канча жыл болду? Жоктугуна байланыштуу. Жүзү ачканда ошол күрөштү өзүмдүн немен ой келди ошо. Өзүңүздүн демилгениңиз менен болуп атпайбы? Өзүмдүн демилгем менен ачтым да. Алгачкылардан болуп, биринчилерден болуп, өзүңүз баштадыңыз демек. 2019-жылдан бери иштеп атабыз. Өзүңүздүн демилгениңиз менен өзүңүз баштап ушул нерсени көтөрүппү. Ага чейин эч ким баштаган эмес. Башкардан бизден мастер спорт толтурган кыздар бар, чемпион Азия болгон кыздар бар. Жакында эле Эржан кубогунун жеңүүчүсү 2 медаль болду. 2 окуучум күрөшүп, Асакеева менен Абдырашитова. Асакеева 6 медаль алды. Абдырашит Альман болсо 3-чү орун алды, бронза. Абдан жакшы, куттуктайбыз. Анан кийин бул жерден байкасак, көбүнчө басымдуу бөлүгү кыздар экен да, жүзөгө келгендерчи. Туура байкадыңыздар. Азыр балдардын колдору ажырап калганга байланыштуу айыл жергесинде эне аталардын спорттон чүйгү азыраак болуп атат да. Күрөшкө бүгүн машыгууга барбайлы кой балам. Бүгүн андан көрөп башка жумуш кылды. Бедер сыңар же аты берип болуп ушу келе албайчат балдар. Результат бере албайчат. Именно ошол кыздар результат көрсөтөт атат. Асакеева жакшы результат көргөзүп кетти ушу луизас башында. Ушунун аркасынан анан кыздар ичип кетти да. Эгерде бир бала көрсөткөндө, балким балдар көймөк деп ойлойм ошого эргешип. Жакшы, анан бир белгилүү бир тренердин айтканы бар да. Балдарга караганда кыздарды машыктыруу оор деп. Бул чын эле ушундайбы? Албетте туура айтасыздар. Булардын тилин табышек биринчи дос болушек да, тилин таап, мамиле куруп, айтып аткан биринчи булар балдар менен достошуп, ошолор менен мен да кээде бала болуп кетем да кээдечи, булар менен ойносо булар менен ойноп коём ушундай. Отношенияны жакшылыкты алгандан кийин анан сенин айтканыңды болот экен да, көп айла таң алышат ушул кантип иштеп атасың, биз азыр иштеген оор экен, булардын характери ушундай башкача болот экен, кичинекей. Анан Кудайга шүгүр, көз тибесин жакшы. Асылынан биздики кыздар тил табышып калдыңыздар, Тил табышып калдык. Агай анан дагы мындай суроо болуп атат да. Ушул спортко жакын кыздар, балдар мындай кичине шоураак келет эмеспи? Кичине жаңы өсүп үйрөнүп келе жаткандачы. Анан айылда ушундай ситуациялар болду эле, мындай шок менен бирөөдү уруп коюп же ушундай учурлар. Кудай сактасын, андай учурлар бизде катталган жок. Биздин кыздар ыймандуу, алындай көчөлөн, күчтөрүн колдонушпайт. Только татами үстүндө соревнования чыкканда колдонушат. Айтып аткан жаман спортсмендер көчөдөн андай нерсени кылышы мүмкүн да. А биз спортсмендер только татами үстүндө өзүнүн күчүн көргөзүшөт. Андай эч убакта жол бербейт. Чоң эмин ичи сыйлашат, биздин кыздарды баары таанышат. Азыр телевизордон эле көрбөй эле биз мындай живую көрүп алчу деп көп тамашалап калышат да. Маршрутка түшүп калса акчаларын алышпайт. Биздин чемпион кыздар турбайбы деп билип калышат. Анткени булар кросс чуркашат постоянно. Сиз келип атканда шлагбаум бар экенби? Шлагбаум чоң эми кирип шлагбаум бар, ошол жактан баштап бияка келишет, чогуп коюшат. Ошол жактан барып, бияка чейин залга чогуп коюшат. Суббота сайын кросс, плюс футбол. Абдан жакшы, андай эч качан болбой эле койсун. Агай анан ушул биз дагы ушул жерден бир-эки ыкмаларын мага да көрсөтүп, бул жерден көрүп, машыгып көрсөм кандай болот дейм да. Албетте болот. Сизге азыр көрсөтүп бере аласыздарбы? Мага үйрөтүп. Сизге бир аз үйрөтөлүк. Форма кийиш керек. Форма кийиш керек, Биздин дзюдоге өзүнүн формасы болот, атайын. Формасы кийиш керек. Азыр сизге форманы кийип алсаңыз анан Урматтуу достор, азыр биз бул форманы алып кийип, кандай машыгат жана эмнелерди үйрөнөбүз, биргеликте экөө болобуз.
Урматтуу достор, мен даярмын. Азыр өмүрүмдө биринчи жолу ушул спорттун түрү менен машыгып көргөн жатам. Анда эмесе кеттик. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Мындай турганда, сиз мындай турганды учуп атканда, сиз минтип атпайсыз, жок антпайсыз. Түз эле туруңуз, монун турсаңыз, түз эле турбайсыз. Минтип атпайсыз, ошон үчүн мояктан кетип калып атат. Антип просто так болуп атат. Түз турсаңыз, өзү жасайт бул, өзү жасайт. Түз туруңуз, жөн эчтек керек жок. Сол колуңуз менен, запись басып өчүрүлүр. Муну менен жашап жүрөсүз. Түшкөндөн кийин мат чап коесуз. Мына ушундай. Азыр мен эң жөнөкөй түрү менен беттешип көрдүм. Бирок бул жерден ушунчалык чарчап, терим ага түштү. Демек бул жерден биз бир күндө үйрөнө албаганыбызды жана буга канча мээнет, канча эмгек керек экендигин түшүндүк. Жакын арада сен кантип келип калдың? 2019 жылы тренерим Шайлоо агай ошо билим кана мектебине физкультура сабагынан болуп мугалим болуп келген да. Ошондо биз мен өзүм кичинекейден бери эле спортко жакын болчумун. Балдар менен көп жүрчүмүн, көп ойночумун. Ошо футбол ойноп аткан учурумда ошо футбол ойноп атканымды көрүп, андан кийин футбол ойноп бүткөндөн кийин өзүнө чакырып алып айтып, мен кружок ушунда дзюдо боюнча ачып атам, кел көр деп. Анан ошентип биринчи тренировкага катыштым, андан кийин экинчиге келдим, ошентип өзү тартылып кеттим да мага жагып. Аны окуу менен ушул спортто алып кетүү оюнда оор болгон жокпу? Оор деле, баары эле айтышат кантип жетишесиң деп. Каалооң болсо, өзүңдүн каалооң болсо, баардыгына жете аласың да. Мен деле ошо эртең менен саат 7-де сабакка барабыз, 8:30-да сабак башталат, 3:30-да сабак бүтөт. Андан кийин кайра саат 4-тө тренировка, 6:30-7-лерге чейин, кайра үйгө кечинде келип эле сабактарды окуп, ушинтип эле жүрөбүз. Бул сен үчүн ошо дзюдонун өзгөчөлүгү эмнеде? Башка спорттон өзгөчөлүгүчү? Өзгөчөлүгү бул спорт мындай, кандай десем, биринчиси бул олимпиадалык спорт да. Андан кийин дагы мындай дүйнө жүзүндө азыркы убакытта абдан көп мындай дзюдо менен машыгып аткан абдан көп да мамлекеттерчи, мындай 200 ушундай мамлекеттен көп. Олимпиадага барганда дагы абдан көп мындай соперниктерим болот, күчтүү, ошон үчүн да мындай өзүнүн кооздугу менен биякта болсо мындай достук, бири-бирин сыйлоо, ошонус менен дагы мага дзюдо абдан жагат. Спортчунун жан дүйнөсүндө негизи эмне жашайт? Спорттун жан дүйнөсүндө биринчи орунда бул патриотизм. Эң биринчиси ушунда патриотизм болуш керек. Анткени татамиге чыгып атканда өзүңдүн мамлекетиңдин намысын коргоп атканыңды биринчи орунда ошону эстеп жүрүш керек да. Андан кийин жөнөкөйлүк болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Канчалык бийик учсаң, ошончолук жөнөкөй адам болуш керек да. Канчалык көптөгөн ийгиликтерге жетсең, ошончолук бардык учурларда адам бойдон калыш керек. Абдан жакшы. Андан кийин келечектеги максаттарың, кыялдарың, пландарың кандай болуп жатат? Ар бир спортмендин эле немеси, максаты бул олимпиадага барыш да. Меники дагы буюрса олимпиадага барыш. Анан азыркы убакта буюрса алдыда чоң старттар турат. Ташкентке мисалы эртең буюрса кетебиз, Кубок Азия болот. Андан кийин буюрса чемпионат мирага аракеттенип атабыз, Загребде болот. Андан кийин дагы чемпионат Азиялар дагы күтүп турат. Ийгилик каалайбыз. Ал жактан Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип, жакшы байгелүү орундар менен келишиңе абдан тилектешпиз. Ал эми айтсаң, сен ошол моюнуңда мен көптөгөн медальдерди көрүп атам да. Ошолар жөнүндө кененирээк айтып жиберсең. Эң биринчиси бул деген 2021 жылы менин Кыргызстандын биринчилигинде биринчи алтыным болгон. Буга чейин дагы Кыргызстан биринчилигинде көп мелдешип келип, анда
финалга финал забылгат финал утуп калып ушундай болгон болуп 3-орундарга ээлеп калчумун. Анан кийин финалга чыгып 2021-жылы анан 1-орунду алгам. Экинчиси 2022-жылы былтыр неме Кыргызстанда жыл сайын фестиваль болот да, эл аралык фестиваль Жемчужина Кыргызстана дегенчи ар кандай 25 спорттун 25 түрү боюнча ошо боюнча чоң фестиваль болот. Ошондо болсо дзюдодон ошо 1-орунду алгам. Анан жакында эле быйыл болсо ошо Кыргызстанда мындайча айтканда чоң бир турнир болду. Кубок Азии, чоңдор арасындагы Кубок Азии болду. Ошондо дагы биз катышып 1-орунду алдык. Куттуктайбыз. Анан ошол эң алгачкы утуу сезими кандай болду эле? Эң алгачкы утуу сезими эми кандай десем, Канчанчы жылы? 2019-жылы болчу. Кант шаарында 3-орунду алган эсимде. Анда мен 52 килограмм салмакта күрөшчүмүн. Азыркы учурда болсо кайра 48 килограммга салмак өтүп, анан анда эми биринчи анда анчалык да тажрыйба азыраак болчу. Кыздарда аз болуп калгандыктын себеби болду дагы. Биринчи медалды алганда мындай кандайдыр бир башкача бир сезимдер болот экен. Аны эми сөздөр менен айта албайсың. Үйгө келгенде дагы ата-энең дагы колдоп, куттуктап, ошенткенде мындай өзүңдүн мындай немен көтөрүлүп, дагы алдыга умтулатылган эмең чыгат экен. Бул демек сенин ийгилигиңе ата-эне, жакындарың баардыгы колдоо көрсөтөт. Ата-энем дагы абдан жакшы колдоо көрсөтөт. Өзүмдүн атам өзү дагы спортко жакын да. Ошондуктан да ошол да түрткү болду деп ойлойм. Анткени ал да азыр жаш кезинде дагы азыркы учурга деле баскетбол, волейболдорду ойнойт. Спортту жакшы колдойт. Мурун там айылыбызга турнирлерди уюштуруп беришкен. Ошондуктан да ал өзү спортту түшүнгөндүктөн дагы мени азыр колдоп, бүт үй бүлөмдөгү апам, байкелерим баардыгы колдойт. Анан ушу сенин жеке баамыңда сырттагы кишилер сенин спортчу экениңди дароо таанып коюшабы? Эми мурун өтө деле тааныч эмес, анан азыркы учурда мисалы кийингенде да болот. Мисалы биз азыр спортсмендер мындай спортивный кийимдерди көп кийинебиз, артыбызда жазуулар болот. Ошондо дагы мындай кишилер билип коет да. Анан азыркы учурда да ошо мындай интернетке көп чыгып калдык. Ошондуктан да мындай телефондон көрдүк сени деп мындай айтып калышат да. Тааныгандар болуп калат. Анан кийин өзүңдү коргоо максатында башкаларга кол көтөргөн учур болду эле? Жок. Негизи спортсмендер мындайча айтканда агайыбыз дайыма айтат, көчөдөн эч качан күрөшпөгүлөр депчи. Кыйын болсоңор татамиге чыккыла деп өзүңөр чакыргыла дейт. Эч качан мындай башка бирөөлөргө мындай кол көтөрбөйбүз. Мындай ойноп жөн эле дос катары ойноп жүргөндө болот. Атак мындай атайын чаап бурган жок. Андай такыр болгон эмес. Болбой эле койсун. Мисалы мелдеш учуруна чыктың. Ошол учурда ойлонгонго мүмкүнчүлүк барбы спортчуга? Ойлонгондо бул өтө биринчи немеде эле өтө кылдат болуш керек. Анткени мындай өзүңдүн соперниңдин мындай кыймылдарын астыга кыла турган кыймылдарын билип турушуң керек, окуп турушуң керек да. Мындай эмне кылат азыр деп ошого баарын даяр болуп, мындай өтө кылдат болуп, мындай тез кыймылдап бүт баарын ошонун. Кыздар беттештерге катышуу үчүн кызыкчылыктарынан дагы баш тарткан учурлар болот. Машыгуу учурундагы кыйынчылыктар менен Алиман Абдрашитова биз менен бөлүштү. Бул эң оор вес кылган, вес гонять этет. Ошол бир аз оорураак болот, алың кетет. Бирок ошого чыдайбыз да. Чыдайсың, агайдын айрым учурда кээде мындай урушкан учурлар болду эле. Ал учурда эмне кыласыңар? Агайыбыз урушкан малдар, бул деген тренировкадан жакшы тренировка кыла албай калсак, соревнованияга барганда күрөшө албай калсак, ошондо канча эмгек кылдым мен силерге деп бурушат. Бирок ошону оңдогонго аракет кылабыз. Бул деген Жемчужина Кыргызстана международный турнир. Мында мен 44 килограммдан 1-орун алгам. Бул дагы быйылкы медалим. Жемчужина Кыргызстана, бул дагы мындан да 44 килограммдан 1-орун алдым. Бул болсо Эржанек, Азия, Бишкекте болуп өткөн. Мында 48 килограммда 3-чү. Бака мен папам өзү алып келген. Агайыма өзү чыдап, ошо кызың күчтүү деп агайым алып келип чыдап, ошо агайым менен арасына кошуп кетти бачым эле. Өзүң буга чейин кызыкчу элең? Ооба, кызыкчымын. Буга чейин өзүмдүн айтчумун да, ошо барам деп көп айттым. Анан келгенде сенин оюңдагыдай болуп чыкты же кетем болду деген учурлар болгон жокпу? Барганда бир аз кыйын болду, көнүп кетиш
оорураак болду. Мен дагы ошо немелерди үйрөнө албай жүрдүм. Анан убакыт келип үйрөндүм. Алдыдагы пландарың кандай, максаттарың? Алдыга койгон пландарым бул мен агайымдын эмгегин актаган. Муну дагы апрелде ошол эле соревнованиядан алдым. Дагы Муну дагы апрелде алгам, бирок канттан алгам. канттан алдың. Муну 2023-жылы Токмок чүйдүн биринчилиги Токмоктон алгам. 3-орун. 3-орунду алдың. Муну 2022-жылы Ивановкадан алгам. Бул 3-орун. Учурда канча жаштасың? 11. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте жакшы окуйм. Жалаң бешке? Ооба. Анан кийин ал жакта мектепте жакшы окуйт экенсиң, анан бул жакка да келип атсың. Экөөнө кантип жетишип атасың? Жетишем. Тренировка 1-орунда. Сабактарды кээде калтырсам дагы тренировкага келем. Келечекте мен дүйнө чемпиону, Азия чемпиону болгум келет. Шайлоо Жумабековду эмгегин шакирттери акырындык менен ийгилик жаратып келе жатканына кубандырат. Спорт залдын айрым шарттары жоктугуна карабай, топук кылуу менен каалоону 1-орунга койгон машыктыруучу шакирт кыздарына да ошону үйрөтүп келет. Хотя раздевалкабыз жок, душубуз жок, условиялар жок да. Ошого могу шүгүр деп эле ушул менен ушул залдан чемпиондор чыгып атат. Ушу кенеде эле залдан. Кыргызстандын чемпиону мастер толтурду. Кайрылып көрдүңүзбү? Көрбөлөм, тиешелүү тараптар ушул жакты мындай шарт кылалы, душ кылалы, кийим чечүү жай кылалы деп. Ошентип кайрыламыз, бирок ушу тилек каршы обещать этип коюшу эле тилек жок иштеге болуп атпайбы? Макулдап коюп, могу улайлы эмес, могу маягына эшикке чыкканда ошол жерге раздевалка кылып, ошол жака айкстон коюп душ кылалы деп. Бирок деп коюшу эле ушу менен эчтеке жок эле келип атабыз кайра эле. Ким мисалы анагай кыздарды, ушу балдарды эмнесине карап калып аласыз да? Мисалы жаш курагына да карайсызбы? Негизги кандай талаптарды коесуз? Биз ушул талаптары биринчи очередь тартиптүү болуш керек, тартиптүү. Машыгуусун калтырбаш керек мен үчүн. Машыгуу мен калтырганда ушу мен билишет да ушу кыздарым. Менде характер пайда болот да, бир характер. Сүйлөшпөй койгом мен улар менен. Игнорить этип таштайм да. Ушундай эме болуп калмайбы? Бир күндө машыгууну калтырбаш керек да негизи. Мен калтырбагандан кийин улар эмне калтырышат? Менде да жумуш бар. Мен шаарда жашап айтам уларга, мен шаарда жашабайм Этажкада. Бекитип коюп кетип калгандай. Мен деле айыл эргесинде жашайм. Тиричилик. Бирок мен эртең менен жумушту кылам. 2-ге чейин. 2-де тренировка келем дагы, 5-ке бүтөт тренировка. Үйгө барам дагы, 5-те кайтам жумуштун кылам. Чөмүнү чаап, аркы беркемди кылам. Буларды ошону көндүрүп койгом. Машыгууларын калтырбайт, калтырса жанагыдай сүйлөшпөй болбой калат да. Сүйлөшпөй койгом. Суранышпайт дагы. Булар мага жазганда акай деп жазганда эле билем да. Суранма дейм сразу элечи. Суран билем да, уже психолог болуп бүткөн уже. Азыр кимдин ою кандай, эмне деп айтарым бит. Жана ар биринин характерин дагы билип калдым деп атпайсызбы? Ошолор жөнүндө айтып бербейсизби? Характерлери булардыкы азыркы характери жок адам жокку дейм ушу. Баардыгында характер бар да. Ар ким бирок ушул тренер болгондон кийин эме болуп кеткесиң, психолог болуп кеткесиң да. Билем аларды мен кандай сүйлөш керек. Бирок акыры бир кечирим сурап жазышат, агай кечирип урушуп коем. Урушканда жалгырышпайм да, бүт общий урушат. Бирөө үчүн баары тил урушат. Мен мында бирөөнү сен деп урушпайм эч убактачы. Бир эле ок менен баарын жайлайм да ошол. Баарын жайлайм да ошол жетет да баарыначы. Анан түшүнгөн адам өзү эле мага эмеден жазып, кечирим сурап эртесин айры эле машыгуу келдирет. Өзү эле түшүнөт. Билмексем билип каласыз. Секрет ошол. Көп агайда сурап калат ушу кыздар менен иштеп атсам, иштей албай койдук, анан кетип калды, анан кантип буларды кармап атасың депчи. Эгерде мурун деле ушундай эмес, бир мугалимди жакшы көрсө, бала уважать этсе, ал келет да. Машыгуугачы. Анан сен өзүңдүн ответственность жок болсо, мисалы үчүн көп эле жерден көрдүк да. Бар оокаттарын жоготкон, паспорттарын жоготту. Агайлардын эмесинечи карашпайт, ушундай жакшылап буларды карап, эне аталардын довериенине киргенден кийин эле эне аталарды уже азыр мага ишенет да. Биз бир айда 3 жолу соревнованиядан чыгып кетебиз. Былтыр мына көлгө жемчужина Кыргызстандан чыкканда 1 жума айланып келдик көлдү. Янам шолпонаттан ар жагы жети өгүз менен 1 жума соревнованияга жүрүп келдик. Спонсор болгон Жалаң эне аталар. Эне аталарга рахмат, ушул Жалаң ушул ошон үчүн өстүк го деп элем. Чоң зал салынат чоң эмге. Чүйдө мындай боло керек болчу, бирок чындыгында эле мондай кичинекей эле залдан, мондай эле эчтекеси жок залдан чемпиондор чыгып атат. Мындай кычыраган зал эмес, мындай эле жөнөкөй зал. Адамдар айтат го, Японияга барып, бир жака барып, өзүң